Инсан берүүсүнүн бул жолку карманы бала кезинен сүрөтчүлүк өнөрүнө кызыгып, жан дүйнөсү сүйгөн кесиптин ээси болгон Айбек Шамшиев болмокчу. Айбек Шамшиев 1986-жылы Баткен облусунун Кызылкая шаарында жарык дүйнөгө келген. Сүрөтчүлүк өнөрүнө кызыккан апасы колдоп, атайын көркөм сүрөт мектептерине окуткан. 2004-жылы Бишкек шаарындагы Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясына тапшырып, живопись сүрөтчү адистигин алган. Айбек мырза ар дайым сүрөт дүйнөсүнө жаңылык киргизүүнүн үстүндө иштеп, Ош шаарынын тарыхый издерин кагаз бетине түшүрүп келет. 98-99 жылдары ошол Караван айылындагы Мураталы Күреңкеев атында мектепте 7 класска чейин ошол мектепте окуп, билим алып, андан кийин Ош обласына караштуу Нукат сүрөт гимназиясына тапшыргам. Аякта ошо атайын сүрөт мектеп бар. Жаштайынан ошо балдарды сүрөткө, скульптура, эстетика ошол жаатында билим берет да, тарбиялайт. Ошол жакта 2004-жылы бүтүп, сүрөт академиясына тапшырып, аякта ошо 2009-жылы бүткөм. Мени ошол сүрөткө себепчи болгон биринчи апам болот. Себеби бул апамдын орду көп, орду чоң да. Ошо кичинемден кызыгып, тартып баштаганда ошо туура жол көрсөтүп, ошондой ал кезде кичине кыйын убакыт болсо дагы апам өзү түшүнүп, ошол атайын мектепке жөнөтүп, Нукаткачы сүрөт мектепке ошол тарбиялансын деп, азыр түшүнсөм, ошол өзүм эркиме коюп берген экен да, окуп билим алсын, кызыккан. Студент болуп окуп жүргөн кезинде Абдулас Малдыбаев атындагы опера балет театрында эмгектенип, белгилүү инсандардан сабак алган. 2009-жылдан тартып Улуттук көркөм сүрөт академиясында сабак берген. Андан соң 4 жыл ЛТР телекомпаниясында жасалгалоочу болуп, көптөгөн студиялардын макетин иштеп чыккан. Студент кезде эле 2007-жылдары ошо Абдулас Малдыбаев атындагы опера балет театрына жумушка орношуп, ошол жерде тажрыйба алып, ал жерде биринчи декоратор болуп иштеп, андан кийин макетчик болуп, чоң сахналарда ошо декорацияларды жасаганга үйрөнгөнмүн да. Андан кийин өзүмдө ошол окуу жайды 2009-жылы бүтүп, ошол жерде бир жылдай сабак берип иштедим, мугалим болуп. Андан кийин турмуштун эмесине байланыштуу Ошко 2010-жылы келгем. 2010-дун аягында ошол ЛТР телерадио компаниясына жумушка кирип, ал жерде художник болуп иштеп, андан кийин Кыргыз драма театрында иштедим 2014-жылдары. Андан кийин 2017-жылы ошол Сулаймантоо улуттук тарыхый музей комплексине башкы главный художник болуп чакырылып, ошол жерге ишке киргем. Азыркы кезде ошол жерде Сулаймантоо музейинде башкы сүрөтчү болуп иштейм да. Учурда Сулаймантоо улуттук тарыхый музей комплексинде башкы сүрөтчү кызматында, Ош облусунун дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жооптуу сүрөтчү кызматында аркалап, облустун жасалгасы алдыңкы орундарга жетишкен. Айбек Шамшиев 34 жашта, майнасы аз, кирешеси жок деп бул тармакты таштап кетпей, кайталангыс чыгармаларды жаратуунун аракетинде. Бирок мен баардык ошонто айтат, сүрөтчүлөргө, себеби биз эгемендүүлүктү алгандан бери ошол маданиятка көп көңүл бурулбай калды да. Көп базар экономикасы менен ошол маданият тармагы бир аз аксап калды да. Анын негизинен ошондой ар кандай ойлор болот. Мен себеби бул сүрөтчүлүккө кызыккан себебинен ошол майына жагына дагы көп деле маани берген жокмун да. Себеби бул жерде чыгармачылык деген башка нерсени талап кылат да. Ал ички дүйнөңдө жанагы бир нерсени ойлоп, ошону тартуулап, жанагы краска менен, сүрөт менен ошону бергенге аракет кылып,
ошол тиги майына акча дегенге таптакыр башка нерсе да. Майына акча деген ал сүрөтчүлөрдө деле бар, ал нерсе керек деп ойлойм да. Ал жакта деле өзүнүн жолу бар. Иштесе, көп эмгектенсе, ал жагы деле маселе эмес деп ойлойм да. Ушул орток өткөн кылымда 18 кылымдын аягы, 19 кылымдын баштары биздин ата-бабалар жашоосун ошол кыш менен чагылдырганга аракет кылдым. Бул жерде акыркы ошол батып аткан күндүн нуру менен суук болсо дагы ысыкты бергенге аракет кылдым. Бул жерде ошо кечкирип баратат, баары жашоо уланып баратат деген эмеде ушул тандыр, очокто тамак бышып атат. Ошо атчан чөп ташып жашоонун болуп атканын бердим да ушул жердечи. Бул сүрөт 70-80% келип калды, бүтүп. 20-30% бар. Кичине детальдарды иштеп, биринчи пландарды иштеп коюшум керек. Негизинен сүрөттө ушул жарык көлөкө менен көбүнчө маани берип иштелет да. Темный деп коет орусча. Эң караңгы жеринен жарык жакка карап иштелип келет да бул сүрөттөчү. Биринчи кара, темный жактары иштелет. Сүрөтчү Ош шаарынын тарыхына басым жасап, каланын өткөн кылымдагы издерин этюд жанрында тартып келет. Шаардын тургуну катары атуулук салымым тарткан чыгармаларым деп сыймыктанат. Каланын тарыхый сүрөттөрү бүтүндөй Орто Азиянын музейлерине жиберилип, океандын ар жагы Америкага дагы сатыга чыккан. Негизинен Ош шаары байыркы шаар болгондуктан бул Ошто көптөгөн тарыхый көз ирмемдер өткөн да. Анан бул жер Ош деген көчмөн эл менен отурукташкан элдин ортосундагы шаар болуп эсептелет да. Себеби бул жерде ошол байыртан бери Ош гүлдөп өнүккөн шаарларга кирет да. Тарыхта карасакчы, мисалы ошол маалдагы цивилизация, доор өзүнүн жана архитектурасы менен, маданияты менен бүт жагы төп келишкен тарыхый шаар да. Ошого колдон келишинче аракет кылып, ушу шаарыбызга кичине атуулук катары кошкон ичине салымым деп ойлойм да. Аракет кылып ошол болушунча чагылдырып, ошол кездеги биздин ата-бабаларыбыздын маданияты, Өзбекстан Республикасынан келген делегацияларга мен билишимче ошол берилди. Анан Өзбекстан ошол Ташкент, Самарканд шаарлар музейлерине дагы ошол келишим негизинде биз Сулаймантоо улуттук тарыхый археология музей комплекси 2019 жылдары ошол выставкаларды өткөздүк да. Ошондо келишимде негизинде ошол жака белек катары алып барылды. Сүрөтчүнүн пикиринде акыркы учурда мамлекет, коомчулук бул тармактын кызматкерлерине өзгөчө көңүл буруп, ар бир эмгекти баалап жатат. Сатыга чыгарган чыгармалары кеминде $500 бааланып, айрыкча чет элден келген туристтер алып кетет. Келечекте бул тармак эң кирешелүү жана абройлуу болушуна толук негиз бар экенине ишенет. Мен бир эмгектерим эми көбүнчө ошол 10-15 миң тегерегинде кеткен. Сатылганын эң кымбат кеткени ошол 30 миңден 30 миң эле да, 30 миң тегерегинде кеткен. Кудайга шүгүр, сүрөт өнөрү дагы жакшы өнүгүп келатат да. Мен билишимче, мына мисалы
мындан 15-20 жыл мурун бул сүрөт өнөргө жана сатуу боюнча акча кылыш маселесинде бир аз кыйыныраак болсо, азыр эми жакшы. Себеби башка мамлекеттерге салыштырмалуу Кыргызстандын художниктери, сүрөтчүлөрү азга эсеп экен да, аз экен статистика боюнча. Мына мисалы Европа, Россия, башка мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде бул сүрөткө өтө чоң маани берет да. Анан чоң суммада сатылат. Себеби бул жерде көздүн майнасы жана колдун бүт эмгек талап кылат да, түшүнгөн адамга. Анан бул ар бир берген боек ошол художниктен да көп жашайт да. Ар бир свети бул жакшы сакталсачы. Анан азыр жакшы эмгектер жакшы акчада сатылып атат. Эмгекти баалап атат, баалагандар бар. Дагы ошол тарыхый сүрөткө басым жасалган композициячы. Бул жерде эскизный вариант, жанагы мисалы биз Кытай менен жылуу жибек жол менен байланышкан эме бар да. Ошону ошол тоодо кыргыздардын кең пейилдигине, меймандостугуна бергенге аракет кылайын дедим. Ошол кербендер, алыстан келген кербендердин башчылары да, биздин ата-бабалар тосуп алган, коноктоп, алар менен сүйлөшүп, биздин ата-бабалар бүт дүйнө менен маалымат болуп турганда, азыркы айтканда журналистика жана маалымат азыр 21-кылымдын жалаң техника менен өзгөчөлөнүп атат. Ошондой эле биздин ата-бабалар дагы ошол маалда жанагы маалымат менен байланышып турган да, каларда кербендер мененчи. Бул жерде деле ошол чыгарма, бул жерде тарыхый издери деп тема койдум да, темасычы, тарыхый издери. Бул жерде Оштун байыркы символикасын алдым биринчи эмесиндечи, Сулайман тоонун түбүндө. Могу биздин Асафи бен Бурхиянын күмбөзү да. Эми бул жерде ал кезде эми бул жерде 3кө бөлдүм да. Биринчиси ошол базары менен Ош өзгөчөлөнүп турган да. Андан кийин байыркы базар, андан кийинки илимдин ордосу болгон. Ошол кездеги экинчи бөлүгү ошо илимий жагы. Анан үчүнчү жагы ошол жана маалымат. Азыркы тилде айтканда телевидение да. Бул жердечи келген кербендер менен сүйлөшүп, маалымат алып, тиги Кытайда же Европада эмне болуп атат, кандай өзгөрүүлөр болуп атат, дагы кандай эмелер жазсак болот деген маалыматтар менен ушул жер. Андан кийин аксакалдардын эмеси, чай ичип. Бул азыр натюрморт деп, натюрморт жанрда. Бул жерде эми коюлуп этюд сыяктуу тартылган, этюдту. Андан кийин бул экинчиси дагы ошо натюрморт. Бул дагы өзүнүн бир сүрөтчүнүн тарткан эмесин көчүргөн, копия деп коет. Бул жерде ошо дарбызга жакшы светтер берилип, светтери жакшы да, тең свет болчу. Эми азыркы учурда адамдардын көпчүлүгү эле акчалуу тармакка кызыгат да. Анан сиз ошол өзүңүздүн чыгармачылык жолуңузда бир ишкерлик кылуу максатында бул тармактан кетүү же бир башка иштер менен алектенүү боюнча ойлор келгенби, майнанын аздыгында кыйналган учурларыңыз болгонбу? Рахмат, жакшы суроо болду. Негизинен андай нерселерде болгон, себеби бул маданият тармагында өзүбүздүн эгемендүүлүк алгандан бери экономикабыз көбүнчө базар экономикасына өтүп, көбүнчө соодага, башка тармактарга бурулуп кетти да. Андай негизинен болду, анан болгон чакта дагы ал тармакты таштаган жокмун да. Негизи андай улап, дайым өз жанында ала жүрүп, бул тармактагы кирешелүү тармак деп ойлойм. Буюрса азыркы учурда картиналар жакшы эле баада сатылып атат. Мен
билишимче. Кудайга шүгүр да. Азыр мисалы тарыхый жактан дагы карасак, биздин ата бабалар өтө уникалдуу жанагы кол өнөрчүлүк менен, бул маданият менен жашап келген да. Кыйын убакыт болсо дагы, согушта ошо өлүп баратып жашоо эме болуп баратса дагы, өзүнүн маданиятын, салтын эч качан таштабай, муунга өткөзүп келатат да. Бул деген себеби сыртка чыкканда байкалат да, биздин жанагы саймабыз, таарыбыз, шырдак, бүт кол өнөрчүлүктөр кайсы тармак болбосун, өзүнүн жанагы жашоодогу жанагы өтө уникалдуу маданияты кармалып келген, сакталып келгени таң калтырат башка мамлекеттердичи. Андан кийин ушул кийинки сүрөттөр менен тааныштырсам, анда ошол көбүнчө тарыхый эме болду. Көбүнчө мен этюдка көңүл бурам, чыгам. Этюдка чыгып, анан этюдтун дагы өзүнчө жакшы жактары көп да. Ал жерде биринчиден ошол сүрөткө жанагы свет, көбүнчө светтен кыйналсаң, ошо этюдта ошону үйрөнөсүң да. Орусча состояние деп коет, ошону кармашка аракет кыласың. Ошол убакыт тез эле өтүп кетет да, ошолдо светтер көп болот, ошондо кармап калышың керек 5 мүнөттүн, 10 мүнөт ичинде. Көбүнчө жанагы күн батып баратканда кармап кала турган моменттер көп да. Андан кийинки жанрыбыз ушул чайхана деген тема. Биздин аталар себеби чай ичип отуруп, ошол жерде сүйлөшүп, баарлашып, жашоону, биздин келечек муун кантебиз деген көп маселелерди чечишкен да. Ушул чай ичип, ошол жерде отуруп сүйлөшкөндө өзүнчө маданият болгон да, культура. Себеби Ош шаары өтө изилдеп, маани берип, аны акча каражатын жумшап, көптөн өнүктүрө турган соң бул жер өтө бай болгон да, археологический жактан, илимий жактан дагы колдоо болсочу. Ар бир тартып жаткан чыгарманы сүрөтчү жан дүйнөсү менен сезе билсе, уникалдуу мүмкүнчүлүктөргө бай экенин айтат. Сүрөтчү өзгөчө түстөргө маани берип, жылуу жана муздак түстөрдүн айкалышы сакталса, чыгарма өз максатына жетет. Чыгармачылыкта жүрдү, бирок мындай холс бетине түшүргөнгө жана чыгармачыл адамга убакыт керек, талап керек, убакыт керек да көбүрөөк. Анан ошону өздөштүрүп, азыртан эми аракет кылып атам да. Мурунтан эми иштеп келгем, анан ошол келгенде мен бир чоң ишим ошол драм театрында бир спектакльге художник болуп, ошону чыгарганда эмгек болду ошол ишим. Себеби драм театрдагы өзүнчө бир искусствонун борбору да, маданияттын. Ал жерде актерлор менен иштешесиң, алардын костюму, алардын режиссеру болот, режиссеру менен иштешесиң. Режиссер эмнени бергиси келди, аны ошону аракет кылып беришке аракет кылышың керек да. Режиссердун, актерлордун, алардын кийиминде, декорацияларында аларга ыңгайлуу жана образы бериле турган таап беришиң керек да. Ошол драм театрда иштегенде ошол кызыктуу болду, театрдагы өзүнчө кызыктуу тармакта. Айбек Шамшиев жаш болсо да аракеттенүүнүн арты менен жогорку сыйлыктарды багындырган. Катар мамлекети уюштурган сынакта баш байгени уткан. 2018-жылы премьер-министрдин ыраазычылык баракчасына ээ болуп, көптөгөн облустук сыйлыктарга татыган. Катар мамлекетинен ошол конкурс болуп калды сүрөтчүлөргө. Ал дагы күтүүсүздөн болуп калды. Мен ал жерде ошол декорация иштеп, жанагы Ош областын жасап жүргөндө ошол объявление болуп чакырып калды. Анан барганда ошо бир 16-17 художник чогулуптур ошол жерде. Атайын конкурс сүрөт тартыш боюнча Катар мамлекети. Жана ылачин деген кушту жакшы көрөт экен, алар ошону тарттырды да. Анан 16-17 художник катыштык. Байге фонду $1000 экен. Биринчи орунга $500, анан $300-200.
ошол жерде анан күтүүсүздөн ошо биринчи местени алдым да. Анда күтүүсүздөн болуп, ошо Катар мамлекетинин өзүнүн грамота эмелери бар экен, сыйлоо. Андан кийин ошо көчмөндөргө анан 2018 жылы Ош областынын башкы сүрөтчүсү болуп жасалгалап бардык да 2018 жылы. Барып ошо жакшы өттү 2018, эл көп. Ошондо губернатордун ардак грамотасы менен анан премьер-министрдин ыраазычылык катын алдык. Сүрөтчүнүн эмгектери кыргыз маданиятын, тарыхын жана жашоосун көрсөтүп турат. Өзгөчө байыркы шаарга басым жасаган, тартылган чыгармалары эмгектин ээсинен көп жашайт деп ишенет. Өмүрү өрнөк, эл кызматына эмгеги сиңген, өзгөчө таланттуу жана жардамга муктаж болгон инсандардын өмүр жолун чагылдырган инсан берүүсүнө күбө болдуңуздар. Аны мен Абдумалик Базарбаев алып бардым. Кийинки көрсөтүүгө чейин аман болуңуздар.